Президенттин куттуктоосу тууралуу тартылган видео үчүн Ырчы Бекборбиев менен КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков социалдык тармактар аркылуу акыйнек айтышты десек жарашчудай. Дегенибиз 2 күндөн бери бири жазган постко экинчиси жооп берип, эми Ырчы Бекборбиев кантип элге таанылганы тууралуу агынан жарылып бир төгүлдү. Чогуу иштеген кесиптештериң сени көрөйүн деген көзү жок экендигин билебиз. Керек болсо илимди кубалап чыкмакпыз. Бир аз убактысы калды, сый менен кетсин деп ызырынгандар да өзүң да жакшы билсең керек. Бул жерде КТРК эмес, анын башында турган азыркы Ажонун командасы болмуш болуп иштеп жаткан. Жеке сенин күнөөң экени бул айдан ачык. Бекти бек кылган КТРК деп аңкылдаптырсың. Менин кантип бек болгонум жөнүндө маалыматың жок болгон соң билгендерден сурасаң болмок. Сагын Ниязалиева эже билет. Мен 1990-жылы Ош шаарынан жөнөкөй эле кассета аркылуу ырларым тарап жалпы Кыргызстанга белгилүү болгом деп жазган. Ошондой эле Ырчы Атамбаевдин убагында 7 жыл КТРК телеканалына чыкпаганын айткан. Айланып кет, тегеренип кет деген сөздөрдү аялдар айтып урушат. Кылычбек Султан менен барып айтыш деп кошумчалап жазды Ырчы Бекборбиев. Эске салсак, жыл жаңыргандан баштап эле Ажонун куттуктоосу тууралуу Ырчы Бекборбиев менен коомдук каналдын жетекчиси Илим Карыпбеков биринин айыбын чукушуп, социалдык тармактар аркылуу айтышып жатышат. Булак барометр чекиткейжи.